Урматтуу мекендештер, урматтуу Садыр Нуркожоевич, бизге президенттик башкаруу болбойт экен. Башынан кандай кыйынчылык өтсө дагы, кимиси болбосун президенттик тактага жеткенде монстрга айланат экен. Ошон үчүн биздин өлкөдө президенттик парламенттик башкарууга өтүшүбүз зарыл. Биринчиден, мына азыр эле айттыңар, кечиресиздер, давай угалы, азыр анын үстүндө намаз жумага чыгыш керек, убакыт келип калды. Менин убактым азыр кетип калды, ошону эске алып койсоңуз төрага. Ар ким өзүнүн оюн курултайда айтууга акысы бар. Мен билем, кээ-бирлериңер областтын, бийликтин, балким өзүнүн чечими менен ошол жактан келгенсиздер. Бирок менин сөзүмдү бөлбөй турсаңар. Урматтуу төрага, менин убактымды кайрадан берип койсоңор. Биринчиден, мына ушундай сунушту айтат элем. Бул маселеге кайрылып келиш керек. Садыр Нуркожоевич, анткени сизден кийин кандай адам келет? Өлкөнү каяка алып барат? Бул биринчи маселе. Экинчиси, кем байлыктар боюнча. Менин билгениме, менин билишим боюнча, балким аны кичине оңдоп койсоңор керек. 33 компания 300 сомдон сатып алып, чет өлкөлүктөргө сатып алган, биздин жарандар сатып алып, азыр кем байлыктар сыртка чыгып атат. Ошону караш керек. Үчүнчүдөн, мына айтып атасыңар, биздин балдар ооруп атат деп. Анда улуттун ден соолугуна көңүл буруш керек. Биринчиден, улут бар, эл бар, мамлекет бар. Анан барып туруп бийлик төбөлдөрү президент болот. Анан дагы айтайын дегеним, энергетика тармагы боюнча, суу боюнча мен ачык эле айтып коеюн. Баткен, Жалал-Абад, Ош областында жерлерибиз тарып кетти, чек-араны чечебиз дегенден кийин. Билесиңерби, канчалык километрлер тысячи кетип атат. Ошон үчүн абайлагыла. Бул маселеде өтө катты тургула. Мен дагы бир нерсе боюнча айтып коеюн. Камбарата бирди, урматтуу Акылбек Үсөнбекович. Могу жерде сүйлөп кеттиңиз. Балким кошуна өлкөлөр менен салабыз деп. Билесиз да, сиз кайсы бийлик менен гана иштеген жоксуз? Кайсы бийлик менен гана иштеген жоксуз? Канча президентти кетирдиңиз? Айтайын дегеним, Камбарата бирди, бул суунун башы, ГЭСтердин башы. Эгерде кайсы өлкө менен салам деп атасыңар, Өзбекстан менен, башканы мененби, анда бизди эгемендүүлүк өлкөдөн ажыратып коесуңар. Биздин алтындан да кымбат бул суубуз, энергетика. Ошон үчүн бул оюңардан кайткыла деп айткым келип атат. Анан коррупция менен күрөшөбүз деп атасыңар, Садыр Нуркожоевич. Күрөшүп атасыңар. Кана? Министр энергетика могу жерде отурат, Камчы Кыдыршаевич, көрүп калдым. Ушул жердеби? 20 миллиондон ашык ушарп кетирген азыркы Талай Ибраев деген министр болуп отурат. Кечирип койсуңар, менин убактым кетип калды. Доскул деген. Азыр кышта биз кыйналабыз. Бул өтө татаал абалга келип калабыз. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, коррупция менен күрөшсөңөр, анда депутаттарды коркутпай, өзүңүздүн командаңыздан баштаңыз, Садыр Нуркожоевич. Аларды крышевать этпеңиз. Бул өтө орчундуу маселе. Сөзүмдүн аягында, албетте мен убактымды алып койдуңар. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин президенттик кызматка барып атканда өкөөбүз Ош шаарынын стадионунда бүтүндөй улуу арбактардын алдында кандай уадаларды бердик элек? Ошону аткарыңыз. Кээ-бирлерин аткарып атасыз, тескерисинче болуп атат. Ошондо мен сизден сурандым эле,
Кара сууда мына өзүңүз кечигип калдыңыз ошол тумандын айынан. Маадайлык бүтүн айыл өкмөттөрүнөн жер бөлүп бергенбиз. Аэропортту которуш керек. Себеби 5 минут биз көтөрүлүп Өзбекстандын территориясы менен учуп кайрып конобуз. Көрдүк миңдеген жылдар кошуна болгон өлкөлөр кандай гана бизге мамиле жасап атканын. Бул бир. Экинчиси, азыр мен айтып коеюн. Садыр Нуркожоевич, дагы бир нерсе. Бул курултай. Bir 10 sekundda жыйынтыктаңыз, Жылдыз. Бул курултай ачык айкын болобуз десеңер, кимиңер кандай сүйлөйм десеңер, муну айтып атасыңар, сый мамиле жасагыла бири-бирибизге деп. Кана сый? Кана сый? Уккыла ушул сыйды дагы, сөздү дагы, бири-бириңерди сыйлап алгыла. Себеби бардык эле бийликтин колунан келбейт. Кошоматчылар, патхалимдер пока бизден жоголмай сайын биздин өнүгүп өсүп болбойт. Акылбек Сөнбекович, дагы бир маселе. Силер крупный бизнесмендерге үйрөтүп атасыңар. Накладнойлорду, электронный. А средний бизнесмендерге эчтеке үйрөтпөй атасыңар. Эки эсе пайдаландыңыз. Мына ушул нерсени дагы эске алып койсуңар. Азыр микрофонду өчүрөбүз анда. Рахмат сизге чоң.